Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, Москвадан Казакстанга кирди чыкты кылабыз жана жолдо документтериңиздерге да жардам беребиз. Кара тизмеде бар жогун текшерип беребиз. Эң башкысы 5 пересадка өзүбүз аягына чейин алып барып келебиз. Сиздер айткан суммадан ашыкча акча кетирбейсиздер. Дарья Кожуховская саат 12:00 жана 18:00 жана кечки 20:00 рейстер бар. Сиздердин кызматыңыздарда өз ишин мыкты билген тажрыйбалуу эрниз. Андыктан төмөнкү номерлерге чалыңыздар, жазыңыздар. 89296 544 564 89250 171 616. Биз ар дайым сиздердин кызматыңыздарда 24 саат бою байланыштабыз. Бирөө каза болгон. Москвада мекендештерин бычактоого шектелип, 4 кыргызстандык кармалды. Москвада Кыргызстандын жарандары бычакталып, бири каза болгон. Шектөө катары 4 кыргызстандык кармалды. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинин маалымат кызматынан билдиришти. Маалыматта Ички иштер министрлигинин Орусиядагы өкүлчүлүгү өз ыйгарымынын чегинде аталган өлкөнүн укук коргооргандары менен туруктуу негизде өз ара кызматташып келгени айтылат. Анын негизинде Москва облусунун аймагында жасалган оор кылмышка тиешеси бар адамдарды аныктоо максатында биргелешкен иш-чаралар өткөрүлгөнү кабарланат. Маалымдалгандай, ушул жылдын 22 мартында таңкы саат 4:10 кийин Орусиянын Ички иштер министрлигинин Москва облусунун Красногорск району боюнча башкармалыгынын Павшино кичи районунун полиция бөлүмүнүн нөөмөт бөлүгүнө Подмосковный бульварындагы үйлөрдүн биринин жанында эс учун жоготкон адамдар жерде жаткандыгы тууралуу маалымат келип түшкөн. Окуя болгон жерге полициянын кезмети жөнөтүлүп, Кыргызстандын 2 жаранын бычакталган абалда табышкан. Алардын бири Чүй облустун Сокулук районунун тургуну 2005-жылы туулган жаран болгон. Келген тез жардам бригадасынын дарыгерлери анын окуя болгон жерден эле каза болгондугун аныкташкан. Ал эми экинчи жабырлануучу Жалал-Абад облусунун Сузак районунун тургуну 2004-жылы туулган жаран аймактык ооруканага жаткырылган. Окуя болгон жерден көзөмөл камерасынын жазуусу каралып, айрым буюмдар табылып алынган. Бул факты боюнча Орусиянын тергөө комитетинин Москва облусу боюнча Красногорск шаары боюнча тергөө бөлүмү тарабынан кылмыш иши козголгон. Анын алкагында эки өлкөнүн ички иштер министрликтери биргеликте комплекстүү ыкчам издөө иш-чараларын жүргүзүшкөн. Көрүлгөн чаралардын натыйжасында кылмышка тиешеси бар адамдар аныкталып, полицияга жеткирилген. Кармалган 4 адам тең 2003 жана 2002-жылы туулган кыргыз жарандары экени маалымдалды. Ошондой эле алардан пневматикалык тапанча жана бычак табылып алынган. Алдын ала маалыматтар боюнча кылмыш чырдын негизинде жасалган. Жакында сот шектүүлөрдүн баш коргоо чарасын тандайт. Булак суу бергежи. Садыр Жапаров Жоогазын революциясынын 18 жылдыгына карата кайрылуу жасады. Өлкө башчы Садыр Жапаров бүгүн 24 мартта март элдик революциясынын кезектеги жылдыгына карата кыргызстандыктарга кайрылуу жасады. Бул тууралуу президенттин маалымат кызматынан билдирди. Урматтуу мекендештер, бүгүн өлкөбүздүн соңку тарыхындагы орчундуу окуя март элдик революциясына 18 жылдын жүзү болду. Кыргыз эли көз карандысыздыгын жарыялагандан кийин эркиндикке умтулуусун дүйнө жүзүнө бир нече ирет көрсөткөн. Ал эми март революциясында бийликтин жалгыз булагы эл экенин тарых алдында дагы бир ирет тастыктап берди. Себеби кан жадында эркиндик, эгемендик ойногон кыргыз эли адилетсиз башкарууга, эгерин башы ийип көнбөгөн эрки күчтүү, намысы бийик эл. Биз Кыргызстандын эгемендик жылдарында өлкөбүздүн өнүгүү тарыхында бурулуш катары кирген олуттуу окуялардан дайым сабак алышыбыз кажет. Башына түшкөн бардык кыйынчылыктарга карабай, биримдик, ынтымак аркылуу элибиз элдүүлүгүн жоготпой, акыйкат жолунан тайбай, кылымдарды карытып келет. Урматтуу кыргызстандыктар, геосаясий кырдаалдан улам дүйнө жүзүндө жаңы чакырыктар жаралып, экономикалык кыйын абал өкүм сүрүп турган чакта дагы да болсо, ата-бабалар мурас кылган нарк населебизге, бир муштумга бириктирген биримдигибизге таянабыз. Өлкөнүн ынтымагын жана туруктуулугун камсыз кылуу менен экономикабызды телчиктирип, улуттук өнүгүү жолунда алгалай беребиз. Мекенебизде тынчтык өкүм сүрсүн, элибизде бакубатчылык жана ынтымак болсун деп жазылат мамлекет башчысынын кайрылуусунда. Белгилей кетсек, мындан 18 жыл мурун тоңуч президент Аскар Акаев элдик каршылыктардан улам бийликтен кеткен. Жоогазын революциясы деген ат менен белгилүү болгон март окуяларынын башаты Жалал-Абад, Ош аймактарынан башталып, кийин бүтүндөй өлкөдөгү наразычылыктарды борборго чогулткан эле.
Курманбек Бакеевдин учурунда 24 март элдик революция күнү деп майрам катары белгиленип келген. 2012 жылы бул дата майрам деп белгиленбей калган. Бирок 2016 жылы эскерүү күнү катары жарыяланган. Булак супер кежи. Өзгөндөгү жер көчкү саатына 2 метр бери жылып жатат. Бул тууралуу Өз көчө кырдаалдар министрлигинен билдиришти. Маалымдалгандай, көчкү үйлөргө 20 метрдей жакындады. Жеринде мекеменин куткаруу тобу иш алып барууда. Эске салсак, 22 март күнү таңгамал Өскөн районунун Кызыл Күнгөй тилкесинде болжол менен 1 миллион метр куб жер көчкү түшкөн. Анын натыйжасында Жалпакташ айыл өкмөтүндөгү 18 турак үйгө коркунуч жаралып, Карл Маркс айылынын 195 тургуну куршаптагы туугандарыныкына жайгаштырылган. Учурда алар үчүн айылдан 2 чакырым алыстыкта убактылуу жашап турууга чатырлар тигилүүдө. Белгилей кетсек, кечээ 23 мартта аймакка Өз көчө кырдаал киргизилген. Булак супер кежи. Россияда блогер Илья Варламов чет элдик агент деп жарыяланды. Россиянын юстиция министрлиги блогер Илья Варламов менен эл аралык укук коргоочу Агора уюмунун жетекчиси Павел Чековду чет элдик агент деп жарыялады. Бул тууралуу Медуза басылмасы билдирди. Варламов менен Чеков мамлекеттик органдардын кабыл алган чечимдери жана алардын саясаты тууралуу такталбаган маалыматтарды тараткан деп айтылат Россиянын юстиция министрлигинин сайтында. Мындан тышкары Варламов Россия Федерациясынын юстиция министрлигинин маалыматы боюнча чет элдик булактардан колдоо алган, ал эми Чеков чет элдик агенттер тарабынан материалдарды түзүүгө жана жайылтууга катышкан. Ошондой эле чет элдик агенттиктердин рейстерине Светлана Ладарус, саясаттануучу Руслан Айсин, Дождь гезитинин мурдагы журналисти Богдан Бакалейко жана Парни плюс квартиралар тууралуу ресурсу кирген. Булак Назар Ньюс кежи. Москва 2023. Эки лидердин жолугушуусунан кийинки ойлор. Кытай жана РФ лидеринин баарлашуусунун чоо жайы ушул тапта кызуу талкууда. Андай талкуулар дагы узакка уланарын болгулойт. Давид Нарманя серепчинин учкай ой толгоосун РИА Новости сайты жарыялаган. Кайсы бир мааниде бул аптада Москва эки эрктүү киши кезиккенин, Россияда Кытайда азыркы дүйнө түзүмүнө чакырык таштап турганын айтууга болот. Күнү бүтүп бараткан тартипке альтернативаны дүйнөлүк коомчулук кандай уюштурулууга тийиш экенин көзгө сайып көрсөтүп жатышкан өңдө. Албетте мындай кадамдар дүйнөгө үстөмдүк кылууга кынык калгандарга АКШ менен анын европалык союздаштарына жакпасы түшүнүктүү. Эки тараптын сүйлөшүүлөрүнө жолтоо кылып, жаңылыктар түрмөгүнөн бул сапар тууралуу кабарларды эптеп сүрүп чыгарууга таарынышкандарчы. Адегенде Россиялык президенти балдарды уурдууга айыптап чыгышты. Чындыгында ал балдар ок жаап жаткан жерден коопсуз жайга көчүрүлгөн. Югославия, Ирак, Ливия, Сирияда тизмени уланта берүүгө болот. Кимдир бирөөнү гумандуулугу жетишсиз деп күнөөлөсө жарашат. Батыш өлүмгө түртүп ташта кете берчү. Балдарды Россия аман алып калууга жан үрөйт. Анткени менен андай жосунсуз жоруктардын баары Си Цзиньпиндин сапарына тоскоол боло албады. Эл аралык сотту Кытайда, Россияда, ал тургай АКШнын өзү да тоготпойт. Ошондо андан да бир кызык кадамга барышты. Киевке жарыяланбаган сапары менен япониялык премьер Фумио Кисида келбеспи? Чыгыштан келген бир мейман менен экинчисин салмактоого жасалган аракет дегеле орунсуз болду. Анан да Пекинге дагы бир америкалык желдет ага жанаша экенин ачыктай эле эскерткендей. Эми мындан ары аракеттерге барбастыр деп турганда Улуу Британиянын коргоо министринин орун басары Анабель Голди Украина куралдуу күчтөрүн акталган уран кошулган дүрмөттөр менен жабдый турганын билдирди. Кытайдын тынчтык демилгесине түз жооп кайтарылгадай эле көрүнүш болду. Башкача айтканда, батыш согушту самап тургандай элес калтырды. Баарынан да кызыгы, Киевтик бийлик Си Цзиньпинге телефон чалууга тырышты. Булак Назар Ньюс кежи.